Мирбек Акымбеков Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси каарманыбыз бүгүн убактысын бөлүп, атайын жан дүйнөсүн байытып, руханий азык алуу үчүн театрга келген. Спектаклдин өзү дагы, темасы дагы бүгүнкү күнгө тем более мамлекеттик кызматкерлерге ылайыкташып уюштурулган экен, текшерүү деп атайын. Анан биз өзүңүз сен билесиз да, азыр эртең менен жумушка барабыз, кечинде жумуштан келебиз, анан үйдүн чарба иштерин бүтүрөбүз, анан колубуз бош учурда социалдык тармактарга телефон менен кирип, баягы өзүбүздүн руханий жан дүйнөбүздү ошол социалдык тармактагы ар кандай маалымат менен толтурабыз да. Анан бүгүнкү ушундай спектакльдар биздин ушул аң сезимибизде бир боштукту толуктап, бизге бир кайсы бир деңгээлде руханий азык берип, дем күч берип, биздин бир кайсы бир жакшы багыттарга үгүттөп, жакшы бир көрсөтүү болуп атат десем да жаңылышпайм. Зага эскертип, шашылган бүтүн областты. Бул сахна чеберлери бул күнү өз көрөрмандарына текшерүүчү спектаклин тартуулашты. Капар Медетбеков атындагы театрдын артисттери мыкты даярдык көрүшкөн сахнанын жасалгасы, ар бир каарманды ийне жеткир аткаргандары көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Аял кишилерге барганга болбойт, силер аны түшүнбөйсүңөр. Көптөн бери ушундай бир маданий иш-чараларга ачыгын айтканда кирбечүбүз, жумушта эле жүрчүбүз. Негизинен мына Рамазан айынын алдынан ушу биздин Талас областтык драма театрынын чыгармачылыгы спектаклин көрүп атабыз. Аябай күлкү батынып, негизинен ушундай маданий иш-чараларда коюп, элибизди жалгыз эле иш менен эмес, ушундай бир күлкү тамаша менен да айкаштырып келсек жакшы болот. Араккана. Бул күнү театрга облус башчысы Эрмат Жумаев да келип, бир жылга берилген абонемент картасын сатып алганын билдирет. Эми мындан ары байма-бай театрга келип, сахна чеберлеринин өнөрүнө күбө болоорун айтат. Биринчи пьеса болуп атат, ошол 2025-жылдын башында. Анан бүгүн өзгөчөлүгү, бүгүнкү күндөн бүгүн ошол театрдын жетекчилиги, театрдын кызматкерлери менен биргеликте ушундай абонентский карта иштеп чыгышты. 2025-жылы жыл ичинде Кудай буйрса 12 постановка коюшат. Ошол 12сине тең буйрса 1000 сомдон деп таратып атабыт. 1000 сомдон сатып алса болот. Биз дагы өзүбүз ошол үлгү бололу деп бирди алдык. Анан жыл ичинде боло турчу пьесалардын баарына катышканга аракет кылабыз. Көрүүчүлөрдү кошо күлдүрүп, кайра дүрбөлөңгө түшүрүп жаткан сахна чеберлери Талас элине руханий азык тартуулоо башкы максатыбыз дейт. Элибизди театрга тартуу максатында атайын биз өкүлчүлүккө кайрылып, ушундай биздин демилгебизди колдоп берсеңиздер, мекеме уюм кызматкерлери, биринчи баягы эл башында жүргөн адамдардан баштасак, анан карапайым элибиз дагы акырындан келе баштайт. Кудайым буйрса, мына ушул демилгебизди колдоп, биздин президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумаев Эрмат Жумаевич өзү кошо баш болуп билетин алды. Ошол абонементский билет деп коет, бул бир жолу сатып алат. Ошол билет бир жыл бою ушу Талас театрында болгон спектакльдерге жарайт. 1,5 саатка созулган спектакльди көрүү үчүн келген ар бир театр көрөрмандары кайдыгер калган жок. Анткени күнүмдүк турмуштан бошоп, маданий жайга баш багып, жан дүйнөсүнө азык алгандар үчүн эң сонун күн болду. Бегай Масынбаева, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талас шаары.